Бүгүн Бишкек шаарына караштуу жер ынтымагы конушунун тургундарына жашаган үйлөрүнүн техникалык паспорттары тапшырылды. Иш-чарага кала мэри Айбек Жунушалиев жеке өзү катышты. Канат Эгембердиевич Белекбаев. Эки күндөн бери техникалык паспорт даярдап берүү боюнча жумуштар жүрүп атат. Бул иштер 6 декабрда чыккан өкмөттүн токтому менен жобого өзгөртүү киргизилген. Ошол эки өзүм билимдик менен салынган курулуштарга техпаспорт берүү боюнча. Бул эми техпаспорт берүү өзү ушу элдерге баягы социальный жактан жардам берүү үчүн болуп аткан нерсе да. Аталган конушта жалпысынан 10 миңге жакын адам жашайт. Алардын басымдуусунун жашаган үйлөрүнүн документтери жок болгондуктан бир топ түйшүктөргө кабылып келишкен. Мындан улам конуш тургундары 18 ноябрда өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгып, жерлерди мыйзамдаштырып берүүнү суранышкан. Алар менен президент Садыр Жапаров жолугуп, маселе тез арада чечилерин убадалаган. Мындан ары бүт бардык ушу Бишкектин тургундарына тегеректе турган жаңы конуштардагы кызыл китеп ала албай жүргөн, 16-17 жылдан бери документтештире албай аткандарга бардыгына жеткирип койгула. Эч кандай митингге монтип чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы болот. Мына көрүп атасыңар, областтарды чечип бергенбиз. Бая сельхоз потеря дегенди төлөтпөй мыйзам негизинде кабыл алып кол коюп бердим. Кызыл китептерин бердирдим. Кече күнү көрдүңөр, тетсекиникин бердирдим. Эми азыр Бишкек шаарына келди. Президенттин тапшырмасы менен 6 декабрдан тартып бул конушта атайын мобилдик топтор үймө-үй кыдырып техникалык паспорт даярдоого киришкен. Жыйынтыгында этап менен мыйзамдаштыруу иштери башталып, тиешелүү документтер даярдалууда. Ар кайсы кырдаалга жараша салынып калган үйлөр көп экен да. Анан көбү жанакында красный линия деп, жана момундай сан зонага кирип калгандар. Эч ким чечкиси келбей түртүп келе берген да. Анан биринчи этаптагыны биз көп жолдорун издедик. Анан ушу биринчи этапта тапкан жолубуз ушул болду, техпаспорт. Техпаспорт эмне берет? Бүгүн жөн эле мындай кагазды берип коюп эмес. Эртеңки күнү техпаспорттун негизинде булар деген паспорттарын ала алат, регистрацияга түшөт. Анан паспорт регистрациянын негизинде социалдык, медикалык башка кызматтарды ала алат да. Нурбекова Нурила аталган конушка көчүп келгенине 10 жылдын жүзү болгон. Буга чейин жеринин документи жок болгондуктан балдарын мектепке берүүдө кыйналганын айтат. Эми мынтип маселеси чечилип, кубанып турган учуру. Балдарыбызды мектепке бере албачык, справка ала албачык, садиктерге бере албайбыз. Кайсы жерден эч жерден демебиз жок да. Ар кайсы жерден тааныштарыбыздын үйүнө барып туруп, справкаларды алып келип отуруп жүрдүк да. Амда өзүбүз бул жерден ала албачык, документтерибиз кыйынчылык жаратчы да. Мына Кудай буйрса колубузга техпаспорт алдык, мэрияга кайрылуу жасагандан 10 жыл күткөнүбүздү 10 күндө берди. Сүйүнүп отурабыз биз баарыбыз ошого. Кыргызстан боюнча 13 миң гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен там салынып, конуштар пайда болгон. Алардын көбүн 2010 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Учурда жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам быйыл 15 августта күчүнө кирип, ага ылайык 1,5 миң гектар жерге документ берилери айтылууда. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Асанбеков Атымат Токур, Кашкатерек айылынын тургуну, ардегер Аксакал райондук кеңештин Атуул деген намы бар, айыл чарбасынын мыктысы деген төшбелгим бар. Эми мени 80 жашка жакындаганды ушинтип жогору жака ишке туруп алышы эле Мамбет Курбанын баласы Мамбет Мурат менен эле ошо адвокаты Замирбек Базарбековдор ушинтип болобу, бул мыйзамга жатпаган нерсе. Мен өзүм бу жерге сиздерге кайрылуумдун себеби Аргастан келип кайрылып атам. Мына совхоз Сузак Кышкөл айылынын өкмөтүнө караштуу Кашкатерек айылында жайгашкан Чабандуу үй. Бул мага мыйзамдын чегинде берилген. Мына кызыл китеп мына берилген. Мына ошону убактылуу класстын башталгыч класстын балдары батпай, тат деп директордун школдун
директору суранганdan мен убактылууга маалдеп берип коюп, мына бүгүнкү күнгө чейин чыгаргыла мен бу жерде бир иш жүргүзөм, ишкана кылып десем чыгарышпай, көрүнгөн жака арызданышып, сотторго, көрүнгөндөргө берип атат. Бирок алардын эч мыйзамсыз арыздангандарын соттор көрүп, соттор алардын арызын канаттандырбай келет бүгүнкү күнгө чейин. Мына райондук сот калган жок, областтык соттордо калган жок. Верховныйга барып, Токпаева деген Верховный соттун судьясы да карап, ошол библиотекар катын аялдын баласы Мамбеткулов ошол президентский аппараттын бир жеринде иштейт экен. Анын адвокаты Замир Базарбеков деген азыр судья болуп калыптыр. Мурда юрист, ошол президенттин аппаратында юрист болуп иштейт экен. Азыр ошолор болуп, Мамбеткуловдун баласы өйкөлөп, ушу акыркы областтык соттун немесинде басым жасашып, баягы şu жогорку сотто иштеген адамдарга басым жасап, областтык соттун чечимин чыгарсаң да чыгарасың, чыгарбасаң да чыгарасың. Биз эртең жогорку соттун төрагасы болом деп Замир Базарбеков деген жигит ошентип буларды үстөмдүк кылып, мыйзамдын талашынан чыгып, буларды коркутуптур. Мындай коркутуп десе болот ушуну. Шунун негизинде улар шашылуу түрдө seçim çıkarıp koşuptur. Bana mınday mıйзамдуу документти бер. Buna 25 yıl 30 yıl olup kaldı ola. Bunu men çıkteştirip algan bu dokumentke. 2001 yılı men bunu kızıl kitapta aldım. 2004 yılı kitapkanaçı ayal mıйзамсыз жең içinde жаздырып алган айыл кеңештин буйругун көрсөтүп ошонун негизин көтөрүп жүрөт. Мага берген бул. O ayıldı kengeçtin hukuku bolgon emez. Ошол менин мыйзамдуу документтерим бүгүнкү күнгө чейин бул күчүндө. Мына азыр мен арыздандым ошо жогорку сотко Жалал Абад областындагы судьялар туура эмес чечкендигине. Мыйзамсыз бизди катыштырып эле биз жакты кылып чечип коет. Андай мыйзам жок да улум. Ошондон аркасынан ушу президент Садыр Нуркожоевичке Жапаровго мына ошол жанакы туура эмес мыйзамсыз иш кылгандыгы жөнүндө Канчыбек Кыдыршаевичке Ташиевке жаздым арыздарды. Эми ошонун арыздар кетти. Эми аларга тийеби, тийбейби, мамлекеттик мүлктү жеке менчикке сатуу болсо, анан кийин аны сатып алсам мен токтомдун негизинде, ошо коллективдин негизинде мен алсам, анан жөн эле буякта турган адам тиешеси жок адамдар талаша берсе, жасалма документтерди жасатып ала берсе, аны текшерилип прокуратурадан баары текшерген улум. Текшерип жокко чыгарылган. Жокко чыгарса деле ошо биз мындай немеге илешип калдык, кызматка. Биз ошо кызматтан пайдаланып, биз муну мыйзамсыз болсо да алып алабыз деген ой менен ушинтип атышат. Ошо Мамбеткулова деген жанакы китепканачы пенсияда жүрөт, 4 жыл болду чыгып кеткенине. Китепканан жөн иштеди деп эле, иштебесе деле иштеди деп айлык алып келген ошо күнгө чейин.